Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкуловдун катышуусунда Түрк дүйнөсүнүн жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн Кыргызстан туризмдин өлкөсү аттуу ачык сабак өттү. Сабак Түрк дүйнөсүнүн санарип жарандыгы долбоорунун алкагында өтүп, ал Кыргыз-Түркманас университети тарабынан жүргүзүлгөн. Долбоордун соңку коногу Маданият министри Азамат Жаманкулов болуп, ал Кыргызстандын туристтик потенциалы, аны ишке ашырууда колдонулуп жаткан трендтерге кенен токтолду. Министр сабак учурунда туристтерди тартуу аракетин маданий иш-чара менен бирге аны ишке ашыруу механизмдерин жолго коюлушу керектигин белгиледи. Сабакка 9 өлкөдөн 76 университет катышып, жалпы 3500 студент кенен маалымат ала алды. Азамат Жаманкулов өзүнүн баяндамасында Кыргызстанда туризм тармагын өнүктүрүү мамлекеттин приоритеттүү милдеттеринин катарына кирерин белгилеп, Кыргызстандын асманга жеткен асказоолордун мекени, улуу жибек жолу жана кайталангыс көчмөн маданияты орун алган ордо катары баса белгилеп, Түрк дүйнөсүнүн жаштарын өлкөгө чакырды. Иш-чаранын жүрүшүндө студенттер министрге өздөрүн кызыктырган суроолорун онлайн узатып жооп алышты. Эске сала кетсек, долбоор 2021 жылдын 28 майында 71 университеттин ректорлору катышкан биргелешкен кызматташтык аземи менен башталган. Ачылыш аземи онлайн форматта өтүп, алгачкы лекция өткөн жылдын 15 октябрында окуу жайдын ректору профессор Абсалан Жейлан жана биринчи проректор профессор Асылбек Кулмурзаев тарабынан окулган. Кыргыз-Түркманас университети жана Газиантеп окуу жайы тарабынан координацияланган долбоор 2021-2022 окуу жылынын жаз мезгилинде Түркиянын Амасия университетинин академиктеринин окула турган лекциялары менен уланат. Кыргызстандын элчиси Кубанычбек Умаралиев Джибутинин Түркиядагы элчиси жана Анкарадагы дипломатиялык корпустун башчысы Аден Хусейн Абдиллахи менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташуунун маанилүү багыттары, анын ичинде эл аралык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашышты. Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Кан шаарындагы бийчи кыздар Түркиянын Анталия шаарында өткөн жаңы жылдык карнавалга катышып келди. Бул тууралуу бий тобунун жетекчиси Мадина Эмилбекова билдирди. Анын айтымында майрамдык иш-чара 28 декабрдан 10 январга чейин өткөрүлгөн. Биздин кыргыз эстрада ырчылары, комузчулар менен бирге сахнада болдук. Анда улуттук бийлерибизди, испан бийи жана заманбап бийлерди дагы тартууладык. Көптөгөн таланттуулар менен тааныштык. Майрамдык иш-чарадан тышкары биз бир жума бою экскурсия кылып, шаар кыдырдык. Эмоцияларды айтып жеткире албайбыз. Улуттук тамак аштары дагы абдан сонун экен, деди ал. 2022 жылдын 10 январында чет өлкөдөгү түрктөр жана тектеш коомчулуктар башкармалыгы тарабынан ишке ашырылып жаткан стипендиялык программанын алкагында Түркиянын университеттерине окууга арыздарды кабыл алуу башталды. Программа эл аралык студенттерге жана изилдөөчүлөргө Түркиянын престиждүү университеттеринде бакалавриат, магистратура, докторантура жана изилдөө программалары үчүн стипендия алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Стипендия эмнени камтыйт? Билим берүүнүн басы, айлык стипендия, медициналык камсыздоо, жатакана, түрк тили курстары, бир жолку транспорттук чыгымдарды төлөө. Эки багытта. Арыздар 2022 жылдын 10 январынан 20 февралына чейин уланат. 2022 жылдын 17 январынан тартып чет өлкөдө жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын бардык дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө жана консулдук мекемелеринде Кыргыз Республикасынын улуттук жана эл аралык айдоочулук күбөлүктөрүн алмаштыра алышат. Бул консулдук кызматты киргизүү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 29 январындагы номер 4 миграциялык кырдаалды жакшыртуу багытталган чараларды көрүү жөнүндө жарлыгынын негизинде чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарына жагымдуу шарттарды түзүү жана көмөктөшүү максатында ишке ашырылган. Айдоочулардын күбөлүктөрүн алмаштыруу төмөнкүдө негиздер боюнча жүргүзүлөт. Айдоочунун күбөлүгүнүн мөөнөтү аяктаганда, айдоочунун күбөлүгүндө камтылган ээсинин жеке маалыматтары өзгөргөндө, айдоочунун күбөлүгү эскиргендиктен же бузулгандыктан пайдалана албай калганда, айдоочунун күбөлүгү жоготкондо. Белгилей кетсек, буга чейин айдоочулук күбөлүктөрдү алмаштыруу Кыргыз Республикасынын аймагында гана жүргүзүлүп келген.
Кыргызстандын жана Түркиянын ички иштер министрлери Улан Ниязбеков менен Сулейман Сойлу онлайн форматтагы жолугушуусунда коомдук коопсуздукту сактоо, санариптештирүүнүн учурдун талаптарына ылайык ийгиликтери жана өз ара кызматташуунун жаңы багыттары боюнча сүйлөштү. Ниязбеков онлайн форматта төмөндөгү багыттарды баса белгиледи. Өткөн жылдын октябрь айында Стамбул шаарында болгон биздин жолугушуубуздун жыйынтыгы менен коомдук коопсуздукту сактоого багытталган санариптик техникалык каражаттар бизге келди. Ошондой эле ал техникаларды колдонуу боюнча биздин кызматкерлерге үйрөтүү иштерин жүргүзүп, кесиптик чеберчилигин жогорулатууга кошкон салымыңыздар үчүн ыраазычылык билдиремин. Түркия полициясынын адистери Бишкек шаарына келишип, биздин кызматкерлерге кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү алдыңкы тажрыйбалары менен бөлүшүп, окутууларды, үйрөтүүлөрдү жүргүзүштү, деди Ниязбеков. Онлайн форматтагы жолугушууда Түркия менен Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өз ара кызматташтыгын өркүндөтүү багытында приоритеттүү максаттуу багыттар талкууланды. Алсак жарандардын коопсуздугун жана укуктарын жогорку деңгээлде камсыздоодо, укук бузууларды алдын алууда, кылмыштуулук менен күрөшүүдө, ошону менен бирге баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы иш алып барууда жана заманбап техникалык каражаттарды колдонууда өз ара тажрыйба алмашуу багытында иштерди күчөтүү керектигин баса белгиленди. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмөралиев Түркиянын тышкы иштер министринин орун басары Явуз Селим Кыран менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо маселелери талкууланды. Ошондой эле кыргыз тарап эки өлкөнүн жарандарын ички паспорт менен чек арадан өткөрүү боюнча сунуш киргизди. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмөралиев жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ипотекалык компаниясынын төрайымы Аида Төлөгөнова Түркиянын айлана чөйрөнү коргоо жана урбанизация министрлигинин алдындагы массалык турак жай куруу башкармалыгынын вице-президенти Мустафа Левент Сунгур менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар аталган мекемелердин ишмердүүлүгү боюнча пикир алмашышты. Калктын социалдык аялуу катмары үчүн турак жай куруу жаатында кызматташуунун талкуулашты жана турак жай имараттарын куруунун долбоорлорун каржылоо модельдери жана технологиялары боюнча тажрыйба алмашууну макулдашышты. Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев түрк дүйнөсүнүн маданиятына кошкон салымы үчүн Түрксой эл аралык уюмунун Абай медали менен сыйланды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурканбек Турсунбаев түрк дүйнөсүнүн маданиятына кошкон салымы үчүн Низами медали менен сыйланды. Сыйлыкты Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейиновдун атынан Кыргыз эл акыны Түрксой уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Кожобелди Култегин тапшырды. Өткөн аптада Түркияда катуу боорон чапкын жана калың кардын жаашы көтөргөн шашылыш эскертүүдөн улам Turkish Airlines жана Pegasus авиакомпаниялары Стамбул-Бишкек багытындагы бир катар каттамдарды жылдырышты. Авиакомпаниялар жүргүнчүлөрдүн кайрылуусу боюнча тамактанууну жана убактылуу жайгашууну уюштурушту. Аба ырайы калыбына келгенде каттамдар жандандырылып, жүргүнчүлөр учак билеттери менен камсыз кылынды. Башкы консулдуктун кызматкерлери Стамбул эл аралык аэропортундагы Кыргыз Республикасынын жарандарына колдон келген жардамдарын көрсөтүп, авиакомпания тарабынан тамак уюштурулуп жана аба каттамдарды кайра жандандыруу тууралуу билдирүүлөрдү өз убагында маалымат берилди. Кыргыз-Түрк Манас университетинин сыймыгы Кыргыз эл артисти, белгилүү кинорежиссер, коммуникация факультетинин ага окутуучусу Артыкбай Сүйүндүковдун, университеттин ректору профессор Алпсалан Жейлан жана биринчи проректор профессор Асылбек Кулмурзаев кабыл алып, сыйлыгы менен куттуктады. Белгилей кетсек, жакында эле Артыкбай Сүйүндүков түрк дүйнөсүнүн Коркут Ата кинофестивалында Шамбала тасмасы менен мыкты режиссер сыйлыгына, ал эми Лос-Анджелес шаарында өткөн Азия кинофестивалында көрүүчүлөр сыйлыгына ээ болгон. Ошондой эле Артыкбай Сүйүндүков Кыргызстандын атынан Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн. Фильмдин улуттук премьерасы 2021 жылдын 26 августунда өткөн. Шамбала тасмасы Түркиядан тышкары Орусия, Америка жана Иранда эл аралык кинофестивалдарында бир топ сыйлыктарга ээ болгон.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын эл аралык уюмдардагы жана башкы консулчулуктардагы элчилери жана туруктуу өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилери менен видеоконференция форматында кеңешме өткөрдү. Кеңешменин жүрүшүндө министрлер кабинетинин учурдагы милдеттерин ишке ашырууга, өлкөнүн чет жердеги мекемелеринин ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы чет өлкөлөрдө өлкө жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, чет өлкөлүк инвестицияларды, технологияларды жана билимдерди тартуу, соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүү, ата мекендик продукцияны тышкы рынокко чыгарууга көмөк көрсөтүү, туристтик агымды жогорулатуу, максаттуу экологиялык фонддордон, чет өлкөлүк өнөктөш өлкөлөрдөн, көп тараптуу финансылык институттардын эл аралык климаты, каржылоону тартуу боюнча иштерди активдештирүү зарылдыгына басым жасады. Кеңешменин жүрүшүндө Тышкы иштер министрлигинин жана чет жердеги мекемелердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча пикир алмашуу болду. Акылбек Жапаров алардын иши үчүн ыраазычылык билдирип, алдыга коюлган максаттарга жетишүүдө ийгиликтерди каалады. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдарга чет жердеги мекемелерге коюлган милдеттерди чечүүдө көмөк көрсөтүү боюнча тийиштүү тапшырмалар берилди. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Мехмет Сүрeye эрди кабыл алды. Жолугушууда парламенттик ассамблея алкагында түрк тилдүү өлкөлөрдүн алакасын арттыруу, парламенттер аралык байланыштарды чыңдоо тууралуу сөз болду. Төрага Талант Мамытов алгач Мехмет Сүрeye эрди Түркпанын башкы катчысы болуп дайындалышы менен куттуктап, тажрыйбалуу дипломат катары Түркпага мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы парламенттик мамилелерди бекемдөөгө олуттуу салым кошоруңузга терең ишенебиз деди. Муну менен катар 2021-жылы Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоо тууралуу сөз кылган Талант Мамытов 7-чакырылыштагы Жогорку кеңештагы Түркпанын алкагында калыптанган парламенттер аралык мамилелерди мындан ары бекемдөө үчүн бардык күч-аракеттерди жумшайт деди. Ошондой эле үстүстөгү жылы Түркпанын ассамблея кеңешинин жана 11-чи пленардык отурумун Кыргызстанда өткөрүү мерчемделип жатканын айткан Жогорку кеңештин төрагасы бул жаатта алгылыктуу даярдыктар көрүүлөрүн кошумчалады. Өз кезегинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын баш катчысы Мехмет Сүрeye 2022-жылдагы алгачкы иш сапарын Кыргызстанда баштаганын белгилеп, сиз төрагалык кылган Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы менен тыгыз иш алып барып, түрк тилдүү өлкөлөрдүн байланышын чыңдай беребиз деген үмүттөмүн. Андан тышкары жолугушууда мерчемделген иш-чаралар жана коюлган максаттар тууралуу сөз болду. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын баш катчысы Мехмет Сүрeye менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Түркпанын алкагында көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланып, түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы достук жана боордоштук мамилелерин мындан ары өнүктүрүүгө, анын ичинде парламенттик өңүттө өз ара аракеттенүүнү активдештирүүгө болгон өз ара ниеттери айтылды. Руслан Казакбаев Түркпанын башкы катчысы Мехмет Сүрeye кызматына шайланышы менен куттуктап, парламенттик ассамблея 2008-жылы түзүлгөндөн бери түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик дипломатиясынын институту катары жогору натыйжаларга жетишкенин белгиледи. Түркпанын башкы катчысы Мехмет Сүрeye Түркпанын учурдагы эл аралык ишмердүүлүгү жана 2022-жылга пландаштырылган иш-чаралары, анын ичинде 2022-жылдын экинчи жарымында Кыргызстанда өтүүчү Түркпанын 11-чи пленардык сессиясында даярдыктар тууралуу маалымат берди. Тышкы иштер министрлигинин башчысы коронавирустун пандемиясынан улам келип чыккан эл аралык кырдаалдын жаңы шарттарында түрдүү чакырыктар жана коопсуздук коркунучтары менен түрк мамлекеттери түрк кызматташынын болгон толук потенциалын ачуу боюнча максаттуу иштерди улантуусу керектигин билдирип, бир тууган Өзбекстандын, Түркменистандын жана Венгриянын парламенттери толук кандуу кошулуусу аркылуу Түркпанын кеңейтүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Түркияда Кыргызстандагы кышкы туризм жөнүндө маалымат берилип жатканын элчи Кубанычбек Өмүралиев билдирди.
Ага ылайык Анкара шаарынын Этемесгут муниципалитетиндеги 8 санариптик билбордто Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусундагы Кыргызстандагы кышкы туризм тууралуу видеоролик түрк тилинде көрсөтүлүүдө. Түркиялык ири басылмалар Кыргызстандын туризм потенциалын жазып чыгышты. Маалыматка ылайык бул акция туристтерин тартуу жана өлкөбүздүн туристтик потенциалын, анын ичинде кышкы туризмди алдыга жылдыруу максатында Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин демилгеси менен Кыргызстандын Бурса шаарындагы ардактуу консулу Билал Тутуш тарабынан, ошондой эле Этемесгут муниципалитетинин мэриясы тарабынан ишке ашырылды. Белгилей кетсек, буга чейин өлкө башчысы чет өлкөлүктөрдү Кыргызстанда лыжа тебүүгө чакырган. Пандемияда Түркиянын Кыргызстанга келген туристтердин саны азайганы менен жылына 100 миңдей түркиялык туристтер эс алганы келет. Ал эми Кыргызстандан Түркияга жылына 70 миңдей кыргызстандык барат. Кыргызстанда жалпысынан 23 тоо лыжа базасы бар, учурда анын 17си иштейт. Кышкы эс алууга ылайыкташкан жайлар негизинен Чүй жана Ысык көл облустарында жайгашкан. Түркиянын саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө туруктуу жашоого уруксаты жок же чет өлкөдө турист катары келген жарандар германиялык же кытайлык вакцинасы менен эмдөөдөн өтсө болорун билдирди. 2 доза вакцинасынын акысы $30 тегерегинде экенин кабарланды. Ошондой эле 2 доза вакцина алган жаранга эл аралык сертификат берилет. Негизинен Түркияда туруктуу жашоого уруксат алган ар бир чет өлкөлүк жаран коронавируска каршы акысыз вакцина алса болот. Халктын дээрлик 84% вакцинанын 2 дозасын сайдырган. Жаңы жылдан бери жергиликтүү вакцинасы да колдонула баштады. Түркияда соңку күндөрдө коронавирустун омикрон штампы тез жайылып жатканын айтылууда. Түркияда коронавирус жугузуп алгандар биринчиси 2020 жылы 11 мартта катталган. Расмий маалыматтарга караганда Түркияда вирустан өлгөндөр 82.361 кишиге жетти. Анын жугузуп алгандар 9,5 миллионго чукулдады.